Рахматиллага жайы менен минтип колуна челегин алып, күн алыс өз отургузган гүлдөрүн арыктагы суу менен сугарат. Быйыл гүлдөрү укмуш кооз, намашам гүл, бейшим гүл же мирабилис, чырмоок гүлдүн катарына быйыл Индия каннысы, лилия жана башка гүлдөрдүн түрүн кошкон. Өзүмдөн билген, орусча айтканда хобби. Үсөнбаев көчөсүнүн Бөкөнбаевка чейинки тилкесиндеги эл баскан тротуардын эки жээги 9 жылдан бери кеч күзгө чейин ушинтип житаң кыган үлбүрөк, назик гүлдөр көрүнөт. Бир жак капталы мектептин дарбазасы, ага чырмоок гүлдөрдү отургузган. Азыр гүлдөр дарбазаны толук жаап өсүп, өзүнчө кооз көрүнүштү тартуулайт. Мына забор 111 метр өзү. Соответственно, биягы да 111 метр. 220 болсо, мар жагы бир 300 метрден ашыгыраак да, пятачокду кошкондо 300 метрден ашыгыраак жерге түпөмө кылып атам. 20-жылы суу болбой калганда 2 жолу водовоз заказ кылдым мына, суу ташыганда. Адегенде аз гана түп гүл болсо, азыр саны көп. Тааныш билиштери, жердештери алыскы баткенден бери гүлдүн түрүнөн көчөттөрүн берип жиберишет. Каарманыбыздын көп жылдык гүлдөрдү тротуардын эки жегине отургузганынын себеби бар. Эки эгиз небересин арнап, эки жагын гүлдөтүүгө киришкен. Бул жагы бар, бул жагы жок болчу. Анан тиги эгиздер келип анан эмнеге биягы жок, биягы бар. Меники кана дешип, тарынышып, ошолордун эмеси менен эгилип калды да. Кызым тарынтпайын деп жанагы. Бир уул бир кыз да. Мен жакта бар экен, сен жакта жок экен деп экөөбүз үчүү болуп, 3 жашында. Ошонан эки жакты эгип калдык. Рахматиллага гүлдөр боюнча адис деле эмес, болгону өзүнүн кызыгуусу. Өзү ошол эле жердеги күркөдө гез журнал сатат. Жашаган жери да ушул эле күркө. Рахматиллагага Баткендин арка айылынан болот. Бул жерден ары бери өткөндөр Рахматиллаганы жакшы билишет. Көптөр мактап, алкап ыраазычылыгын билдирип өтүшөт. Ну, приятно, некоторые здесь. Мен ушул тегеректе жашайм, аябай ыраазымын, абдан жагымдуу. Балдар менен жаштарга да үлгү. Кечкисин бул жерде балдар менен сейилдип баскандар абдан көп. Тот человек, который делает эту красоту, заслуживает самой большой похвалы как Бул человек. кооздукту жараткан адам эң чоң ыраазычылыкка татыктуу. Бул гүлзарга абдан көп эмгегин жумшайт, сугарат. Мурда бул аллеянын жээги какыраган эле топурак болчу. Каарманыбыздын мында гүлдөрдү сыноо катары өстүрө турган жери да бар. Мыкты баш ала тургандары жазында отургузулат. Кеч күзгө көп жылдык гүлдөрдү казып тамырларын катып коет. Рахматиллагадан көчөт сурагандар да абдан көп. Кайрылгандарга адатта акысыз таратат. Нургүл Жумабекова, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.